прокуратуранын коросунда Манастын коюлуп турган себеби биз ар бир мамлекет өзүнүн улуттук руханий дөөлөттөрүн жогору коюш керек, жогору баалаш керек. Ошо менен сугарылыш керек, жөнөкөй адамбы, кызмат адамыбы. Эгерде өзүңдүн улуттук баалуулуктарыңа, манас эпосторубузга аларда патриоттуулук, эрдик даңазаланган, эгер жүрөгүңө сиңсе, сен ошону ойлоносуң, жумушуңда, жашооңдо колдоносуң да. Ошол багытта мына тил мыйзамдары кабыл алынып, бизде дагы көптөгөн кызматкерлерибиз расмий тилдерде жазышкан. Бүгүнкү күндө 95% бизде мамлекет тилге өтүп, жазып, сүйлөп калышты. Ошонун таасиринде бул жалпы бир таасир этсин, келген адамдарга, бизде кызматкерлерге тарбиялык мааниси болсун, ар бир жаран өз өлкөсүнө патриот болсун деген гана ниет бизде. Кудайга шүгүр, жакшы эле жемишин берип атабы, уккандын баары нааразы эмес да. Рахмат.